Бул жерде турган түрдүү түркүн нан азыктары Жалал Абад шаарында жайгашкан Этно Дасторкон дүкөнүндө сатылат. Мында нан азыктарынын 15ден ашык жана таттуулардын 10дон ашык түрү бар. Бул жерде жөн гана сатылып калбастан, бул нан азыктар мына ушул жерде даярдалат. Буну жаш жубайлар түптөгөн. Бул даамдардын жана таттуулардын кантип жасалаарына сиздер менен чогуу күбө болмокчубуз. Эже, саламатсызбы? Жакшысызбы? Биз 7 каналдан келдик. Мына ушул жакта сатылган даамдардын баары ушул жерде даярдалат экен да. Биз да сиз менен чогуу ушул даярдалуу процессине күбө болойлу деп келдик. Саламатсыздарбы? Макул, келгиле чогуу жасап көрсөтүп берейин сиздерге. Самсы пирамиданын заказым бар эле, ошону даярдап атам. Анан корзина борсокторго. Ошолорду чогуу көрсөтүп берейин. Корзина менен самса жасайт экенбиз мен чогуу. Биз бул идея бизге мурун эле келген негизичи. Биз мигрант болуп, 7 жылдан бери мигрант болуп жашап, ошол жакта жүргөнбүз, Россия жергесинде. Анан ал жактан Кыргыздын улуттук даамдарын сагынасың, анан базарда иштечүбүз да, ошол жактан базардан сатып жечүбүз, ошол жак. Ошол жактан келип эле анан сразу баштадык. Россиядан келип эле жасап көрөлү деп баштадык. Буюрса башталышы жакшы. Акырындан иштеп атабыз. Азыр учурда жолдошум экөөбүз эле иштеп атабыз. Ал сыртта карап, анан бош маалында мага келип камырга жардам берет. Ачылып атканда кыйынчылыктар ошо бир аз финансы жагынан бир аз кыйынчылык болду. Калгандары жакшы эле. Алыс азыр базар коргон болуп атат. Базар коргондон көбүрөөк заказ алып атам. Анан шаардыктар эле. Заказдарды негизинен кайсы мындай жактан көп сатасыз? Бул жерге келип көп алгандар көппү же азыр мындай интернеттин деле өнүккөн заманында ошол жактан да алгандар көппү? Көбүнчө бул жерден алып кеткендер көбүрөөк. Чем интернетке караганда. Интернеттен караганда. Анда жасай берели, чогуу. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Бермет эже менен чогуу мында турган самса жана кандай дедиңиз буну? Корзина борсок салганга. Корзина борсок салуучу дамды жасап көрөбүз, Эмнеден баштайбыз? Мен камырын алдын ала даярдап алдым. Муну жука кылып жайып алабыз. Муну жука кылып жайып, и булга оройт. Формасын чыгарып алабыз. Эменчи. Булга ороп алабыз. Бул ушул кийин оролгон абалда печте бышат да, же чыгарасызбы кайра? Жок, ушул боюнча, оролгон боюнча. Ашыкчасын кесип алабыз. Бул борсок менен эле эсептелип беребиз, основнойчу. Пока ошентип берип атканбыз, анан клиент үйрөткүчү депчи. Пока кардарлар силерге көнүгүнчө ушундай. Даяр демек, Мына ушундай 3 бурчтук абалда түйүлөт демек, Көлөмү өтө эле кичинекей экен да, анан кандай алып аттын кардарлары? Кандай эмеде алышат? Килограммдап сатабыз муну. Немеге кардарларга удобный болот экен. 1 килограммында 60-65 штук чыгат экен. Эсептегендечи. Ошого жакшы алып атышат. Меники окшошпой болуп атабы?
сынанса берем. Андан соң мына ушундай бул да кызып турган меште канча аралыгында? 250 градуста 30-35 минутада бышат. 35 минутта бышат. Ооба, баары эле колдоду, кайненем, кайнатам, жолдошум баары колдоп, ач болот, колуңан келет деп эле колдоп, колунан келген жардамдарын берип атышты. Жолдошум азыр жанымда, ошол бүт жардам берет мага. Каралашып, жетишпей калсам келип камырымды жасап берет. Основной жолдошум жасап берет камырды. Жолдошуңуз да демек сиз менен тең эле. Ооба. Ысык токоч менен жасап беребиз, каттама менен. Андан сырткары еще торттор болот, шириндиктер болот, пирожный торт. Өзүм Россиядан окуп келгем. Билимдер ошол. Ооба. Торттор ошо заказ менен, анан наличада болот. Бул жерде да. Азыр булда мындай жолдошуңуздар экөөңүздөр эле иштейсиздер да. Мындан алдыңкы пландар кандай? Алдыңкы пландарыбыз дагы да чоңойсок, дагы да өнүгүп, дагы Жалал Абад эле эмес, дагы башка региондорго, башка областтарга да чыксак деп пландар бар, буюрса. Жумушчу орундарын түзүү кандай каралып атат? Бул жакта дагы кеңеси кардар канчалык көбөйсө, сурот алып канчалык көбөйсө, ошончолук жумуш ордуна көбөйсө керек. Ооба. Ага, колдон келишинче жардам берип атабыз. Ушул ишти ошо кылабыз деп баштадык. Буюрса мындан да чоңойтуп цехтерди, жумуш орундарын түзүп, ошого аракет кылабыз. Ошо азыр. Өзүңүздө кызыгуу бар болчу ушул нерселерге даярдаганыңыз же кандай? Менде жок, менде мындай эч тамак аш жасоочу эмесмин. Жакшы жасай албайт элем. Эми кичинеден үйрөнүп, дагы деле жакшы жасай албайм. Ошо камыр кылам азыр. Самсаларын кылабыз, самсаларын бышырганда карап турам. Ошо жардамым азыр. Аялым айтты, ушул ишти баштайлы, өзүнүн пландарын айтты. Макулдуу эле колдоп, мунун колунан келишин билем. Үйдө да тамактарды, тамак ашты жакшы кылат. Ошого ишенип эле макул баштайбыз эле аштык. Бул эмени ишке ашына көбүнчө келинчегиңиздин салымы чоң ошондо? Ооба, салымы чоң. Аз кардарлар кайсы жактардан? Кардарлар бул шаардыктар, анан интернеттен заказ кылгандар бул базар коргон жак, бул Благовещенка жактан болуп атат. Андай сезим болгон жок. Мындай өзүгө ишенимдүү түрдө эле ачтык, ишенип эле. Учурда кыйынчылык деле жок азыр. Пока барын клиенттерди үйрөтсөк, анан иш орундарын түзүп, көбөйтүп, цехтерди чоңойтобуз. Бизге ушундай боз үйлөр заказ түштү кардарлардан. Ичине монтип самсаларды салып беребиз. Майда самсаларды салып беребиз.
алып атабыз. Аябай бизге ыңгайлуу, биз жумуштан кайткан учурда келип бул жерге алдын ала буйртма берип коебуз. Анан булардан алып барганга өтө ыңгайлуу да. Мен мисалы жумуштан азыр ушундай Озо Чарга кечкиге алып келгени ошо эме кылып атам. Аябай эмелери жакшы. Өзүбүз дагы алып эме кылып атабыз. Үйгө да алып барыпчы Озо Чарда. Даамдары жакшы, дагы эмелери баары жакшы. Эмне дейм мен буларга ушул жаңыдан ачылышып, жубайлар 2 жаш эме кылып атышыптыр. Жаңы мындай алдын ала кандай десем, жакшы нерсени башташыптыр да. Бул өтө сүйүнүчтүү нерсе. Мен буларга ичине ийгилик каалайм. Дайыма ушундай нерселерден көп болсун биздин Жалал Абад шаарында. Бизге окшогон карапайым адамдарга аябай эмеси баасы да ыңгайлуу, иштерине ийгилик. Шириндиктер дагы бар. Печеньялар, торторду туулган күндөргө, башка нерселерге заказ кылса жазып жасап беребиз. Тортордун дагы бир 10дон ашык түрү бар. Печеньялардын да бир 10дон ашык түрү бар. Булардын да баары ушул жерде даярдалат. Бардыгы ушул жерде. Мамлекеттен колдоо, мамлекеттен билбейм бизге кандай колдоо керек. Баарын эле аракет кылсаң, өзүң кылсаң болот. Наоборот, биз мамлекетке ушундай ишканаларды ашып, налог салыктарын төлөп жардам берсек, мамлекет өнүгөт деген ишеничтемин.